4-ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Кемин районунун Орловка айылындагы балдар үйүнүн кызматкери 13 жаштагы тарбиялануучуну сабаган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, окуя 22 октябрда саат 10:00 чамасында ашканада болгон. Мекеме кызматкери өспүрүм менен сүйлөшүп жатып, аны бир нече жолу бетке чапкан. Жаракаттардын ооругун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Милициядан текшерүүнүн жыйынтыгында кызматкердин аракетине юридикалык баа берилерин билдиришти. 24 чекит КЖ басылмасы өз булактарына таянып, балага кол көтөргөн кызматкер мекеме директорунун күйөөсү экенин билдирди. Ал эч себепсиз эле өспүрүмдү бир нече жолу бетке чапкан. Жыйынтыгында анын көзү жана бети көгөргөн деп жазды басылма. Өткөн аптада TikTok'тогу билдирүүсү үчүн кармалган сот сүйүн колдонуучусу Айтерек Орозбеков 2025 жылдын 1 январына чейин ТИЗО 1де камакта болот. Мындай чечимди УКМК тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырган Бишкектин 1-май райондук соту 2-ноябрда кабыл алды. Соттун басма сөз кызматынын Клопко Орозбеков бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык жасоо беренеси менен айыпталып жатканын билдиришти. Азаттыкка өзүн Орозбековдордун досумун деп тааныштырып, аты жөнүн ачык айтпоону суранган адам ал TikTok социалдык түйүнүндө жарыялаган видеого байланыштуу кармалганын билдирген. Азырынча УКМК бул боюнча комментарий бере элек. TikTok'тогу убакыт көрсөтөт деген каналындагы видеолор үчүн кармалыптыр. Бирок ал каналда азыр видеолор жок экен. Ошол видео жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү болгону үчүн деп расмий айтышыптыр. Мага ошентип жазып бериптир адвокат келгенче. Ал Кыргыз-Түрк Анадолу лицейинде сабак берчү. Ал жактан да кеткенине аз эле болгон. Азыр жумуш издеп жүргөн, деди ал. Айыпталуучунун адвокаты Исмаил Каримжановдун айтымында Орозбеков күнөөнү мойнуна алган жок жана эч кандай чакырык жасабаганын билдирүүдө. Анын жазгандарын жакын күндөрү экспертизага жөнөтүп, чакырык бар же жокту аныктайт экен деп кошумчалады адвокат. Орозбековдун жакындарынын айтымында ал буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Эрулан Кокуловдун коомдук башталыштагы жардамчысы болуп иштеп, кийин оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясына мүчө болгон. 1-ноябрда Свердлов райондук сотунун судьясы УКМК тергөөчүсүнүн өтүнүчүн канааттандырып, Нурлан Мотуевдин кармалышын мыйзамдуу жана негиздүү деп тапты. Шаардык соттун Мотуев 29 декабрга чейин үй камагына чыгарылганын билдиришти. Өткөн аптада экс-депутат, азыркы блогер Нурлан Мотуев сот сүйүндөрдөгү билдирүүсү үчүн кармалган. Ага раса, улут, дин жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулуна тагалган айып өзгөрдү. Бул тууралуу анын жактоочусу Назик Ажымаматова Азаттыкка билдирди. Маалыматка ылайык, лингвистикалык экспертиза анын сөзүндө массалык башаламандыкка чакырык тапкан эмес. Мындан улам массалык башаламандыкка чакыруу боюнча айып жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу беренесине өзгөрдү. Анын иши Бишкектин 1-май райондук сотуна өттү. Баштапкы соттук угуу 19-ноябрга дайындалды. Ошондой эле камактагы мөөнөтү 31 декабрга чейин узарды. Поликлиника белгисиз кишилер эки журналистинин жеке маалыматтарын чогултуп жатканын билдирди. Маалыматка караганда, өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деп атаган белгисиз кишилер басылманын редактору Ырыспүү Кылычбек кызынын жакын туугандарына, журналист Адахан Амантуровдун мектебине барышкан. Алар журналисттер тууралуу маалыматтарды сураштырышкан. Өздөрүн УКМКнын кызматкерибиз деген белгисиз адамдар биздин журналисттердин айылына барып, алар тууралуу жеке маалыматтарды топтоп жатыптыр. Кандай максатта маалымат чогултуп жатышканын укук коргоо органдарынан билгенге аракет кылып деп жазды басылманын башкы редактору Дилбар Алимова. Бул боюнча укук коргоо органдары комментарий бере элек. Жалал Абад облусунда Токтогул шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер Болотбек Дүйшеналиев кармалды. Облустук милициядан ага жапырт башаламандыктарга чакырык жасоо беренеси боюнча айып тагылганын билдиришти. 24 чекит КЖ басылмасы Дүйшеналиев 22-ноябрга чейин камакка алынганын жазды. Дүйшеналиев өзү соц түйүндөргө жарыяланган видео кайрылуусунда бул анын саясий оппоненттеринин кылганы экенин билдирип, кылмыш ишин саясий буйрутма деп атады. Ал жапырт башаламандыктарга чакырык жасабаганын айтып, бул ишти өз көзөмөлүнө алуу өтүнүчү менен президентке жана УКМКнын төрагасына кайрылды. 36 жаштагы Дүйшеналиев алдыдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо Эркин эл партиясынын атынан талапкер болууда. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Бишкектеги убактылуу курулду делген автобекетке байланыштуу билдирүү жасады. Ал автобекеттин шаар сыртына чыгарылышы айылга каттагандар үчүн ыңгайсыздык жаратып жатканын айтып, элди сабырдуулукка чакырды. Айрыкча жергиликтүү шайлоолордун жүрүшүн ойлоп же алдыдагы парламенттик шайлоонун камын көрүп популисттик кылып жаткандарга айтат элем. Эртеңки күнү жаңы автобекет жаркырап бүткөндө, жаңы Ош базары аяктап, жарандарыбыз ыраазычылыгын айтып баштаганда өзүңүздөр эле уят болуп каласыздар.
дейт ал. Алагөзов курулуш иштери жүрүп жаткан жаңы автобекет менен Ош базарынын видеосун жарыялады. Ал автобекет кийинки жылдын май-июнь айларында ишке берилет деп ишендирди. Мындан улам өтүнүч, бир аз сабырдуулук кылып турсаңыздар. Кээде алдыдагы ийгиликтер үчүн айрым ыңгайсыздыктарга чыдап коюуга туура келет, дейт ал. Бишкектеги студенттер 5-6 ноябрь күндөрү онлайн окушат. Мындай чара Бишкекте өтө турган Түрк мамлекеттер уюмунун 11-чи саммитине жана Түркия президенти менен Венгрия премьер-министринин сапарына байланыштуу кабыл алынды. 5-6 ноябрь күндөрү министрлик, башкармалык жана бөлүм жетекчилеринен башка бардык мамлекеттик кызматкерлер да аралыктан иштемей болушту. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу 7-8 ноябрда өлкөдө эс алуу күндөрү болот.